Assalamu alaikum, амансыздарбы? Туз тууралуу сүйлөшөлү. Организмибизде иштелип чыкпайт, сырттан гана ала алабыз. Химиялык курамы натрий хлор. Натрий бул организмдеги кислотно-щелочной балансты, суунун балансын көзөмөлдөп берет. Булчуңдардын жыйрылуусун жана жайылуусун шарттайт, анан дагы нерв импульстарын дагы өткөрүп берет. Хлор болсо ашказандагы соляный кислота менен өт суюктугунун негизги курамын түзөт. Эгерде булар жетишсиз болсо, организмде бир катар көйгөйлөр пайда болот, бирок кыжалат болгонго эч кандай негиз жок. Анткени булардын жетишсиздиги эмес, тескерисинче ашыкчалыгы көйгөй. Себеби биз колдонгон тамак ашыктардын баарына ошол катары шириндиктерге дагы туз кошулгондуктан улам баарыбыз ашыкча колдонуп жүрөбүз. Күнүмдүк нормасы 5 грамм же болсо 1 чай кашык, а биз болсо 10 грамм, даже 20 грамм дагы колдонобуз. Ошол баягы фаст фудтарды колдонуу менен. Эгерде биз ошентип тузду ашыкча колдоно берсек, акыры эмнелерге алып келет, ошону айтып кетейин. Биринчи кезекте организм ишей берет. Бул семирүү эмес, ишүү. Анан дагы бөйрөктө таш пайда болот. Эң жаманы жүрөк кан тамыр ооруларына алып келип, өмүрдүн кыскарышына шарт түзөт. Андыктан мүмкүн болушунча тузду аз колдонгон жакшы. Кантип аз колдонсок болот? Мисалы, эч дегенде тамакты жей баштаган убакта үстүнө туз себелебей жесек. Анткени биз жеген нанда деле, оокатыбызда деле туз бар. Каалоону бир аз чектеген дагы жакшы. Анан дагы тамакты бышырып атканда, бышайын деп калганда гана, акырында гана туз сепкен жакшы. Жана дагы 3 түрдүү туз колдонуу сунушталат. Пакетиктерде биз колдонуп жүргөн поверенный сул деген тузду колдоно бересиздер. Ошондой эле анча-мынча деңиз тузу менен Гималай тузун дагы колдонуп турсаңыз, зор пайда берет. Ушул туздар сунушталат. Негизинен туз тууралуу мен билгендер ушулар. Алдыда дагы да көп маалыматтар пайда болсо, сөзсүз түрдө жеткирем. Кант диабети боюнча бир катар консультациялар болду. Көптөгөн бейтаптар ушул өздөрүнүн көйгөйүнү жакшыраак билип, кандай күрөшүү керектигин билип калышты. Эгерде сиз дагы ушул оору менен жакшыраак күрөшкүңүз келсе, комментарийге WhatsApp номериңизди жазып койсоңуз, байланышып консультация кылып берем.